Бүгүнкү ушу уюлдук телефондор урматтуу мусулман милдеттер. Бул чоң бир мына минбардан да чоң ролу бар. Бул минбардагы имам ушу мечиттегилерге кайрылат. Бирок азыр менин сүйлөгөн сөзүмдү сен чыгып Америкага да, Африкага да, Кыргызстан бардык жака жөнөтсөң болот. Дават кылса болобу экен? Бүгүн дүйнө жүзүндө 6 миллиардка жакын адам уюлдук телефон көтөрөт. Күнүгө телефондон WhatsApp аркылуу жөнөтүлгөн сүрөттөр, видеороликтер, SMS-тердин саны күнүгө 1 миллиард SMS жөнөтүлөт. Бирок канчасы ислам жолунда, иман жолунда? Канчасы бир насаат пайдалуу жолунда? Бул суроо. Урматтуу мусулман милдеттер, кече Кыргызстанда бир журналист экен. Журналист жигиттин жаңы конушта үйү бар экен, кичине там бар экен, дүкөн. Жаңы конушта менин де кичинекей дүкөн жөн бар дейт. Магазиним дейт. Кечинде келип отчет алам дейт. Дүкөндөгү келип ошол жаңы конушта жашаган, жаңы үй куруп, жаңы турмуштун кыйналып жашаган жигиттер 17 сомго кукси сатып алат дейт. Жеген баягы кытайский тамак. Ролтон 17 сомго. Бирок 20 сомго эдисе салат дейт. 20 сомго 2 жумуртка алат дейт. Телефонуна 50 сомдук эдисе салат. Кеч келип дүкөндөн эсептесем, эң көп акча эдигистен түшөт. Кыргызстанда эң чоң, дүйнө жүзүндө эң чоң бизнес, эч зыян көрбөгөн эме бул уюлдук телефон фирмалары. Өтө чоң пайда көрөт. Бирок урматтуу мусулман милдеттер, ооба, эгер зарыл сөзүң болсо, мына базардын кел дагы классташың, жердешиң келип, бир коп чайды дамдап, эки нанын арасында жакынакай сүйлөшүп бири-бириңе маселеңди айтып ал. Болгон нерсени телефон кылат. Аллах кулу вашрабу ва ла тусрифу иннаху ла юхиббул мусрифин. Жегиле, ичкиле, исраф кылбагыла. Аллах исраф кылгандарды сүйбөйт дейт. Исраф деген жанагындай 50 рубльге, 100 рубльге эдисе салып алып, пайдасыз кетире берсең, азыр мен силердин каршыңарга чыгып 100 рубльди сууга таштасам, дагы 100 рубльди көчөгө таштасам, болду экен. Акыл жайында эмес дейсиңер, туурабы? Бирок өзүңө суроо бер. Айына канча акча эдисага кетиресиң? Ошонун канчасына ата-энеңдин акыбарын сурайсың? Бул уюлдук телефон. Аял менен эрди ажыратат. Уюлдук телефон эки душманды жараштырса болот. Уюлдук телефон кээ бирлерди ыйнатат, кээ бирлерди кубантат. Туурабы? Бул жашты да, карын да бүгүн карыган аксакалдын колунда, кампирдин колунда, жаш балдар, бардык эркектин, аялдын баарын колдо ушул. Кичинекей балдарга кел, Раббың ким десең айта албайт. Бирок телефонду берсең, түрлүү оюндарына кирип кетет. Туурабы? Эмне үчүн балдарга жетип пайдалуу нерсе үйрөтпөйт? Андан кийин урматтуу мусулман милдеттер, мен WhatsApp, телефон колдонбо дегенден алысмын. Колдон, бирок күнүгө бир жарым саат, 20 мүнөт убактыңды бөлүп коюп, анан келгенде бар бир SMS окуш шарт эмес. Пайдалуу бир нерсе, туурабы? Телефонго берген убактың күнүгө канча бересиң? 2 рекат намаз көп болсо 4 мүнөт убактың бар. 2 рекат намазга зеригесиң. А телефонду канча саат отурасың? Урматтуу мусулман милдеттер, ошо телефонго берген убактыңды кел. Сенден суранып, бекемдешип, Аллах Таалага берип, 5 вакыт намаз окуйли барды күнөөбүздү кечирет. 5 вакыт намаз сенин үйүңдөгү душ сыяктуу. 5 жолу жуунсаң, денеңде кирин калбаган сыяктуу, 5 вакыт намаз барды күнөөбүздү жуйот. Баягы сахабанын хадис эсиңерде. Андан кийин ошол WhatsApp'ка, телефонго арнаган убактыңды бир аз 1 мүнөт, 2 мүнөт атаңа, энеңе телефон чалып акыбарын сурап кой. Эми дагы мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай дейт. "Ва ман ю'мин биллахи вал йавмил ахир фальюкрим дайфа." Ким Аллахтын барлыгына, бирлигине, ахирет күнүнө ишенсе, мейманды, конокту сыйласын дейт. Мусулман не кылат экен? Мейманды, конокту сыйлайт. Бирок азыр келсең, конок болуп келсең, үйүндө эми отурсаң, дуа кылып кош келдиң дебесең, телефондон. Же сени менен сүйлөшүп телефонду неме жазып. Sana komuda bulmayın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizim لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Sizler için peygamber de en жақсы үлгі. Bizim kumirimiz peygamber, o da peygamber. Bunu benen körüşse, körüşken adam kolunu almayınca peygamber kolunu takmayız.
Пайgambar менен көрүшкөн адам жүзүнү буруп кетпейинче, пайgambar анын жүзүнөн бурбайт. А биздин пайgamбардын үммөттөрүчү телефон келсе, атасына да карабайт, энесине да карабайт, көчөгө чыгып кетет. Качан көчөгө чыгат? Секретный сөздөр болот. Жөн болсо жанында эле отурат. Адем аклак бар, күйлөшө турган эме бар. Ошондуктан WhatsApp'ыбызды, телефонубузду жакшылап колдонолу. Андан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам адамдардын авратын аңдыбагыла дейт. Аврат бирөөдүн кемчилигин аңдыбак. Бүгүн азыр баары шипион болуп кетти. Аңды эмне кылат, ким кемчилиги? Уктап жатканын, коңуруп тартканга башталат. Ким бирөөдүн авратын, кемчилигин изилдесе, бирөөдү шерменде кылам десе, Аллах Таала ал адамды калайык калктын ичинде үйүндө отурган жерде шерменде кылат. Ошондуктан урматтуу мусулман бир тууганым, WhatsApp колдонбо деген сөз эмес, WhatsApp'ты колдоно туруп келиңиздер. Ушу мени уккан бир туугандарым силерден сураны. Бүгүндөн баштап колубуздагы уюлдук телефонду арзыбаган нерселерге иштетпейбиз. İştetsek ata-enebizin akbalını sorayız. Birbirimize жақсы насихат söyletiyoruz. Kur'an, ayat, hadis. Makul mu? Tedavi kepemesin. Kıyamatta Allah Teala'nın asla varganda uyanat olan derseni yazmayız. Barmaklarımızı, nerflerimizi bunu menen oğurtmayız. Közümüzdün nurunu uşuğa getirmeyiz. Ne kılağız inşallah? Kur'an okuyuz.